Президент Садыр Жапаров Казакстанга расмий сапары менен барды. Президентти Казакстандын мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев өзү тосуп алды. Сапардын алкагында президент Казакстандын башчысы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эки өлкөнүн жогорку мамлекеттер аралык кеңешинин 6-жыйынына катышат. Ошондой эле Жапаров менен Токаевдин катышуусунда Астананын борбордук көчөлөрүнүн биринде Манастын эстелигинин ачылышы болот. Иш сапарга карата Кыргызстан-Казакстан бизнес форуму, аксакалдар жана чыгармачыл интеллигенциянын тегере устолу, Кыргыз-Казак жаштар форуму, Жусуп Абдрахмановго арналган илимий практикалык конференция, окумуштуулардын жана Кыргызстан менен Казакстандын актуалдуу көйгөйлөрүнүн чечүүдө илимдин өнүгүшүнүн келечеги форуму сыяктуу бир катар иш-чаралар өтөт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан Талас шаарында коммуналдык кызмат көрсөтүү боюнча муниципалдык ишканасында материалдык каражаттарды негизсиз эсептеп чыгаруу жолу аркылуу акча каражатын уурдоо боюнча коррупциялык схема аныкталды. Мындан улам аталган муниципалдык ишканасынын жооптуу адамдарына жана кызматкерлерине кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Аудитордук текшерүүнүн алдын ала жыйынтыгы боюнча 6 миллион сомдон ашык зыян келтиргендиги такталды. Азыркы учурда бул иштин бардык жагдайларын ошондой эле коррупциялык схемага тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө амалдары улантылып жатат. Быйыл 22 ноябрда Кыргызстандын прокуратура органдарынын түзүлгөндүгүнө 100 жыл толот. Бул тууралуу Ош облустук прокуратурасынан билдиришти. Аталган мекеме юбилейлик датага байланыштуу кылмыш жарандык сот өндүрүшү жана соттун чечимдеринин аткарылышын көзөмөлдөө боюнча жасалган иштери тууралуу отчет берди. Облустук көзөмөл органдын иш аракетинин натыйжасында 2011 жылы Ноокат районунда соттун чечими менен жеке менчикке берилип кеткен 33 миллион 211 миң сомго бааланган бала бакча айыл өкмөттүн балансына кайтарылды. Дагы бир мисал, көзөмөл органдын текшерүүсүнүн натыйжасында Өзгөн райондук мамлекеттик администрациясынын жер кодексинин 9-беренесинин талаптарын бузуу менен мыйзамсыз бекитилип берилген 162 гектар жер аянты мамлекетке кайтарылды. Мындан сырткары Ош облустук көзөмөл органдын ишинин аткарылышы боюнча жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгы менен мыйзам бузуу фактылары аныкталды. Андан сырткары Арабан райондук сотунун чечимдерин мыйзамсыз болгондуктан жогорку инстанцияларында жокко чыгарылып, жер аянты муниципалдык менчикке кайтарылды. Мындан сырткары социалдык объектилердин жана башка багыттагы жерлерди жеке менчикке бекитип берүү жөнүндөгү мыйзамсыз чыгарылган соттун актыларын аныктоо боюнча иш аракеттер уланып жатат. Бишкек газ, Чүй газ, Ош газ жана Жалал-Абад газ кызматтары 20 апрелден тарта карызы көбөйүп кеткен абоненттерге газ берүү токтотуларын эскертти. Бул тууралуу Газпром ишканасынын маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирмеге караганда газ аралыктан өчүрүлөт. Кыш, күз мезгилдеринде абоненттерди түшүнүү менен газ берүү токтотулган эмес. Карызы барларга газдын акысын төлөө келишимдик милдеттемелерди өз убагында аткаруу эскертилген. Газ менен иштеген кызматтар абоненттерден карызды жакынкы арада төлөп берүүнү суранышуда деп жазылат маалыматта. Буун капчыгайында 5 күн таш кулатылып, унаалардын жүрүшү чектелет. Бул тууралуу Кыргыз темир жол ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, иш-чара автомобиль жана поезддин коопсуздугун камсыздоо максатында өткөрүлүүдө. 22 апрелден 26 апрелге чейин Бишкек Нарын-Торгарт унаа жолунун 131-чакырымдарында кооптуу таштар атайлап түшүрүлөт. Иш буун капчыгайында саат 9-дан 15-ке чейин уланат. Бул учурда унаалар бир тилке менен жүрөт деп айтылат маалыматта. Ишкана айдоочулардан каттамды алдын ала пландап алууну суранууда.